Бул цехте түрдүү себептерден улам иштен чыккан трансформаторлор калыбына келтирилет. Дээрлик күйүп кеткени болбосо, темир кутучанын ичиндегилерди алып тазалап калыбына келтирип, анан кургатуу түйшүгү мындагы кызматкерлерде. Бул жерде трансформаторларды кургатылат, бул жерде сборка болуп чогултулгандан, собирать этилгенден бул жака трансформаторлор обязательно кургатылат. Кургатылып өзүнүн нормасына жеткенде алып чыгып, муздатылып, бакка салынып, май куюлуп, жаңы трансформатор болуп чыгып кетет да бул жактанчы. Бул жердин кызматы трансформатор активный части полный кургатып берет да бул жердечи. Алишер мырзанын жумушу карап турсаң жеңил иштей туюлат. Күйүп кеткен өткөрмөлөр кайрадан оңдолуп, түзөнүп, жаңыланат. Кол күчүн талап кылган бул станокту ойлоп табуучу да алардын арасынан чыккан эле. Азыр шартка жараша борбордо. Бирок анын калтырып кеткен өз учурун табылгасын кесиптештери пайдаланат. Күйгөн эмелерди, проводдорду кайрадан ушинтип оройбуз. Кагаз ороп, кийинге дагы трансформаторду орогонго даярдайбыз. Анан мындай кылып кол менен тартыш керек. Карап туруш керек, үзүлөт. Мунун объемуна карайбыз. Эми чоңураак болсо бир 2 күндө ороп бүтөбүз. Анан кичинераак болсо 1 күндө деле ороп бүтүшөк болот. Калыбына келтирүү цехин жакында чоң өзгөрүүлөр күтөт. Көмөк чордордун ичиндеги чоң кубаттуу трансформаторлорду кургатуу түйшүгүн жеңилдетүү, заманбап технологиялык жабдыктар менен камсыздоо максаты коюлду. Чоң кубаттуулуктагы, чоң подстанциядагы трансформаторлорду оңдоо үчүн биз Ошко ПРПга алып барып оңдоп турганбыз да. Бир трансформаторду алып барыш үчүн да, чоң машиналар менен алып барыш үчүн, ал жерде кургатыш үчүн бир 100 миңдин тегерегинде акча каражат талап кылгандын себебинен бул цехти өзүбүзгө куруш үчүн 2006-жылы планга киргизип, өзүбүздүн каражаттын эсебинен ушул цехти курдук. Негизги курганыбыз себеби ушул жерде обмотканы ачып, ошол эле цехтегидей эле, бирок бул чоң. Жанагындай көрдүңүздөр, кургатуучу немеге, сушкага андай трансформаторлор обмоткасы батпайт да, бул чоң ылайыкташтырылган ошол чоң трансформаторлордун эмесине. Мындагы жумуштун катаал мезгили кыш айларына туура келет. Айрым убактарда күнүгө 14, жылына 60-тан 100гө чейин трансформаторлор кайрадан калыбына келтирүү иштери жүрөт. Эгерде мерчемделген аракеттер ишке ашса, анда областтагы бул жүктү Жалал Абад электро ачык акционердик коому өзү тейлеп калат. Гүлжина Мөндöйбө, Байман Тургуналиев, Сузак району.